Саламатсыздар бардактуу көрүүчүлөр, жаз менен бирге жадырап кошо кирип келген 8 март аялдардын эл аралык майрамы дагы буюрса жакындап калды. Мына ушул майрамга биздин айымдар эмне белек күтөт жана мырзалар эмне белек берейин деп даярданып жатканын азыр сиздер менен ушул шаар тургундарынан сурамжылоо аркылуу чогуу билип көрмөкчүбүз. Биз менен чогуу болуңуздар. Майрамдык маанай абдан жакшы. Мен бардык дүйнө жүзүндөгү аялдарды жана Кыргызстандын энелерини, эжелерди, сиңдилердин баарыны 8 март эл аралык майрам күнү менен куттуктайм, аялдык бакыт каалайм. Бардык дүйнөдөгү жакшы нерсе аялдарда жана ошолордун үй бүлөсүндө бардыгында болсун деп тилейм. Жакшылыктарды күтөм. Менин чоң майрамым бала бакырам, жолдошум, андан өткөн мага чоң бакыт жок. Ушул бакыт мен үчүн эң чоң бакыт. Ал эми жаш кезиңизде ушу жолдошуңуздан алган бир эсиңизде калган кандай белек болду эле? Эң биринчи мен тюльпан алгам. Эң сонун тюльпан алып келген. Мен ошо тюльпанды ошон үчүн абдан жакшы көрөм. Ал вакытта Фрунзе болчу, биз студент болчубуз. Ошол жакшы күндөрдү мен дайыма эстейм. Эң биринчи жолдошумдун белеги мен үчүн. Анан жата сердеңкиге. Так, белек биринчи эле аялдар жакшы көргөн белек бул гүл. Гүл тартуулайм. Андан кийинкисин дагы үй бүлөдө чечебиз. Анан жалпы эле ушул мезгилден пайдаланып, жалпы Кыргызстан аялдарын, дүйнө жүзүндөгү аялдардын бардыгын келе жаткан 8 март эл аралык аялдар күнү менен куттуктап башташат. Кандай белек күтүп жатасыз? Билбейм кандай белек. Өзү негизи эмнени кыялданасыз, бир ушундай белек берсе мага деген кыялыңыз барбы? Мага белек ушу балдарым беле, балдарым ден соолугу, ушу үй бүлөм менен эле. Ал эми ушулга чейин эсиңизде калган бир эч эсиңизден кетпей турган ушул 8 мартта алган белегиңиз? 8 мартта алган белегим эсимде. Гүл эле алгам ушун керек, андан башка эч. Кандай эмне белек күтүп жатасыз? Эми кандай жакшы күндү күтүп атам, бала чакамды күтүп атам. Кандай белек берет деп ойлойсуз? Эми өздөрү жүрөгүнөн чыккан белек бере берсин. Ал эми ушулга чейин эсиңизде калган эң кымбат алган белегиңиз кандай? Көп эле белектерди алдым эле. Эң эсиңизде калган. Маанайыңыз кандай белек күтүп жатасыз? Жакшы маанайым. Ошол эртеңки майрамыңар менен силердин дагы элибиз, журтубуз тынч болсун, аманчылык болсун, Кыргызстан ушинтип өнүгө өсө берсин. Сизге деле ушул суроо, кандай белек эң сонун эсиңизде калган ушулга чейин? Менин эсимде калган белек ушул бир туугандарым менен ушинтип майрамдап жүргөнүм. Ушул кичине эс алайык деп бүгүн ушу майрамдап чыктык. Анан майрамдык маанай кандай болуп атат? Эмне белектерди күтүп жатасыз? Майрамдык маанай абдан жакшы. Балдардан, кыздардан мээримди, жылуулукту чогуу отуруп, жакшы тамак ичип, балдардын жакшы калуусун, неберелердин жакшы калуусун күтүп атабыз. Ал эми эсиңизде калган бир эң сонун белек кандай болду эле? Эң сонун белек балдардын алып келген роза гүлү. Маанайым мен жакшы. Мен белекти эле күткөн жокмун негизи. Белекти эле күткөн жокмун дегенме, баары бир аз аялзат күтөт эмеспи бир нерсени? Эмнени күтүп атасыз? Бардык эле аялзат, кыздар гүл жакшы көрсө керек, мен деле ошо гүл күтүп атам. Анан жалпы аялзатын куттуктап койсоңуз болот камераны карап туруп. Бардыгыңыздардын кирип келе жаткан майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бардыгыңыздардын көңүлүңүздөр ачык болсун, дайыма ден соолукта болуңуздар. Анай кандай жана кандай белек күтүп атасыз эртеңкиге? Небере менен эрте менен жолукканым ошол мага майрам. Адику. Кандай эмнелерди күтүп атасыз? Эми жакшылык болсун, тынчылык болсун, элибиз аман болсун, биримдик болсун ошол. Анан ушулга чейин жаштарга ийгилик каалайм, ден соолук. Аман болсоңор, аманчылык жаманчылыкты жеңет дейт. Аман болсоңор баарын жеңесиң, жакшылык болот буюрса. Анан ушулга чейин эң кымбат эсиңизде калган алган белегиңиз кандай болду эле 8 мартта? Вот неберели болдум. Ошо. Эң жакшы белег. Эң жакшы белег небере. Бүттүм ошо. Рахмат азамат. Буюрса жакшы. Биз бул жылга өткөрүп жүргөн майрамыбыз да бул эң ыйык, эң эстен кеткис майрамдардын бири. Менен бул майрамда өзүм үй бүлөмдүн атынан подарок жылга беришчи эле, ошону күтүп атам. Сюрприз кылып атышат.
Азыр неберелер менен паркта жүргөнбүз, прогулкада. Эмне де мен кыргыз элимде апа аларга, энелерге, сиңдилерге бул эң жакшы назик майрам да эң көңүл бура турган. Бардыгына тең ден соолук каалайм. Баары үй бүлөсү менен бирге болсун, келечектери кең болсун, апаларыбыз бизге акылын айтып, насаатын айтып булуулар. Кичилер, улуу кишилердин сөзүн угуп, кыздарыбыз, келиндерибиз ушул апаларыбыздын жолун жолдошсун. Жакшылык болсун. Үй бүлөлүк ынтымак каалайм. Анан ушул убакка чейин 8 мартта эсиңизде калган эң кымбат белек кандай? Бул мындан көп жыл өтүп кетти. Биз жолдошум экөөбүз турмуш курганда, мындан 13 жыл мурун болчу. Алтын цеп подарок эткен. Ошол эсимен кетпейт. 13 жыл болду андан бери. Эң кымбат менин подарогум ошо болду. Уже берип койдук эле да. Эмне белектериңер анда? Жана мишка бергем эже. Кимге? Подругама. Подруга. Ал эми үйдөгүлөргөчү эжеге, апаңа кандай белек бердиң? Апама эртең берейин атам. Мен бүгүн оюшуп бүгүн алам, барып белек алам. Эмне белек аласың? Аны ойлодум го эже. Санан манаңыз кандай? Кандай белек күтүп жатасыз? Рахмат балам. Не? Мени сүйлөтейин деп атырдыңбы? Манаңыз кандай? Кандай белек күтүп жатасыз? Манайым жакшы. Алла Таала балдарын эртең келет, түштө. 2 балам бар, мына кызым бар, күйөө балам бар. Эл тынч болсун, журт тынч болсун, элдин арасында силер бардыңар тынч болгула бала чакаңар менен. Алла Таала жакшылык күндөрдү көрсөтсүн. Эч жамандык болбосун, ойноп күлүп жүрө бергиле. Амин. Жакшылык болсун, тынчтык болсун Кыргызстанда. Адамдар оорубасын, баары өзүнүн үй бүлөсү менен болсун. Ал эми көптөн бери жетсем деп кыялданып жүргөн бир белек бар, ушул нерсени мага берсе деген. Эми күйөө айтпай берет да буга белек. Мындай бир күтүп жүргөн. Майрамдык маанай кандай? Эмне белек күтүп жатасыз? Майрамдык маанай абдан жакшы. Буюрса жакындарымдан жакшы белектерди күтөм. Мен жыл сайын гүлдү жакшы көрөм. Менин эң жакын кишилерим жыл сайын мага гүл менен куттукташат. Ал эми эсте калган дагы бир ошо эсиңизде калган эң сонун белек деп эсептеген кандай белек болду эле? Эсимде калган эң жакшы белегим мындан 2 жыл мурда болуш керек. Жолдошум мага келип калчы деп Супарага чакыруу таштап коюптур. Барсам ошол жактан сюрприз кылып күтүп алышты балдарым менен. Ойлон элекмин ал жөнүндө деле. Кечке мал ойлонобуз да. Буга чейин кандай бир эсте калган белектерди бердиңиз эле? Эсте каларлык деле жок, майда-чүйдө эле. Өзүнүн түгөнбөс мээрими, сулуулугу менен жашоону көрккө бөлөп келе жаткан жалпы аял затын дагы бир жолу 8 март айымдардын эл аралык майрамы менен чын жүрөгүбүздөн куттуктамакчыбыз. Сиздер менен болгон Соло медиа порталынан мен Алиман Эсенкалык кызы болдум. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар.